Жер үй долбооруна Орусия $600 миллион салат. Мындай пикирин Орусиянын президенти Владимир Путин 17 мартта Таластагы жер үй алтын иштетүүчү комбинаттын ачылыш аземинде айтты. Бул долбоор Орусиянын Кыргызстанга жасаган инвестициясынын рекорддук көрсөткүчү. Анын көлөмү $600 миллион түзөт. Талас облусундагы Токен ишканасында эң жакшы техникалар жана шаймандар колдонулат. Экологиялык нормалар сакталат. Мен кыргыз бийлигине жана жеке Садыр Жапаровго жагымдуу инвестициялык климат түзүп жатканына ыраазычылык билдирем. Жаңы ишкана кыргыз бийлигинин колдоосуна ээ болот деп ишенем. Биргеликте ишке ашып жаткан бул долбоор кыргыз-орус алакасынын символу болуп, эки элдин достугун арттырат деп билдирди Владимир Путин. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Гулистан шаарында өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңешменин алкагында укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо маселесин талкуулашты. Тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Москва тамчы мезгилдик аба каттамы кайрадан ишин баштайт. Airbus'тын заманбап учактары 20 марттан тарта Москва тамчы багыты, ал эми 21 марттан баштап Екатеринбург тамчы багыты аркылуу чартердик каттамдарын аткарып баштайт. Мындан тышкары жай мезгилинде Екатеринбургтан Бишкек жана Ош шаарларына аба каттамдарды көбөйтүү каралууда. Бул боюнча Урал авиалиния ишканасы менен келишим түзүлгөн. Өкмөт кумшекер жана өсүмдүк майын экспорттоого тыюу салды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифингде Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. 2020 жылдагы статистикалык маалымат боюнча кумшекердин 56%-ын ата мекендик компаниялар өндүрөт. Калган 44%-ы коңшу өлкөлөрдөн импортталат. Орусия, Казакстан жана Тажикстандагы кумшекердин кымбатташы Кыргызстанга да таасирин тийгизди. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гульнара Ишенапысованын билдирүүсүндө 18 мартта Кытайдан Синофарм аттуу вакцинанын 150 000 дозасы келери күтүлүүдө. Эмдөө Бишкек, Ош жана Чүй облусунун 2 районунан башталат. Биринчилерден болуп дарыгерлер менен мугалимдер эмделет. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлиги COVAX механизминин алкагында Россиядан вакцинанын келишин күтүүдө. Дүйнө жүзүндө калктын 65%-ын эмдөө чечими кабыл алынган. Кыргызстан кирешеси төмөн өлкө катары 2020 жылы COVAX программасына киргизилип, улуттук эмдөө планы иштелип чыккан. Гульнара Ишенапысованын айтымында аталган программанын алкагында Кыргызстандын калкынын 70%-ын эмдөө камтылган. Өткөн суткада 98 кишиден вирус аныкталып, илдеттен каза болгондор катталган жок. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 49, Ош шаары 1, Чүй облусу 36, Ош облусу 4, Нарын облусу 2, Ысык Көл облусунан 6 кишиден вирус табылды.